London сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсызбы, студияда Абдыбек Казиев. Узап бара жаткан аптадагы айрым бир урунттуу темаларды талдайбыз. Бүгүнкү BBC дүрбүсүндө дүйнөнүн улам бир бурчун каптап жаткан кургакчылык Кытайды дагы бушайман кылууда. Кытайдын борбордук жана түштүк батыш бөлүктөрүндөгү айрым бийликтер жасалма жол менен жамгыр жаадырууга аракет кылышууда. Украина аты суу жарылуулардын үнү басылбаган учурдагы эгемендик майрамы. Интернетте жакшы жумуш, жарандык, жогорку айлык аркылуу согушка ыктыярчыларды тартуу аракетине адистер эмне дейт? Бул кыргыз мыйзамына дагы, эл аралык мыйзамга дагы, жана бир топ башка мамлекеттердин мыйзамдарына да бул каршы келет. Миграциянын азапка салган оор сыноолору. Бул жана башка окуяларга да кайрылабыз. BBC'ни угуңуз. Берүүбүздү эң чоң көйгөйгө айланып бара жаткан экология темасынан баштайлы. Климаттын өзгөрүүсү, анын кесепети керек болсо, өтө чоң жоготууларга алып келе тургандыгы жөнүндө күн сайын айтылууда. Климаттын өзгөрүүсү эң кубаттуу делген мамлекеттерди дагы кыйгап өткөн жок. Мисалы, Кытай. Аталган өлкөнүн бийлиги соңку жарым кылымдан ашуун мезгилден бери эң оор кургакчылык менен алып урушууда. Дарыяларда суунун деңгээли төмөндөп, гидроэлектростанциялары жетиштүү энергия өндүрө албай калды. Натыйжада үнөмдөө максатында чукул чаралар киргизилди. Соода борборлору эртерээк жабылсын деген буйрук дагы чыкты. Айрым бир завод-фабрикалар убактылуу ишин токтотту. Шанхай жээгиндеги жаркыраган айтылуу иллюминация өчүрүлдү. Кытайдагы рекордтук кургакчылыктан эгин аянттарына суу жетпей, айрым көлдөр, дарыялар суулуп жатат. Азиядагы эң узун Янцзы дарыясында учурда суу кескин азайып кетти. Расмийлердин айтымында гидростанцияларды иштеткен суу сактагычтарда учурда суунун көлөмү 2 эсеге азайган. Ошол эле учурда кондиционерлер көп иштетилип, энергия компаниялары олуттуу кысымга туш болушту. Дарыянын жээгиндеги бунт аймагында жайгашкан Шанхайдын белгилүү бийик имараттары. Туристтер көп келген бул аймакта учурда 2 күндөн бери жарык жок. Электр энергиясын үнөмдөө аракетинде чектөөлөр киргизилди. Азыр чоң шаарларда электр көп коротулууда. Пандемиядан улам Сичуан сыяктуу электр энергиясы өндүрүлгөн провинцияларда генераторларды иштетүү үзгүлтүккө учурап келди. Эгер Шанхай өкмөтү керектөөгө чектөө киргизсе, энергияны азыраак коротушмак. Кургакчылыктын олуттуу кедергиси тууралуу күтүүсүз эскертүү берилип, жергиликтүү жаңылыктардан Хубей провинциясынын айылдарына өрт өчүрүүчү унаалар менен суу жеткирип жатканын көрсөтүшүүдө. Анткени айылдарга суу жетпей, түшүм соолуп калууда. Янцзы дарыясында суунун деңгээли азайып, Кытайдын түштүк батыш аймагында бул 3 Будданын айкели табылды. Ал 600 жыл мурда жасалган айтылууда. Мурда ушул убактарда суунун деңгээли 3 метрден ашчу. 10 жылдан бери иштеп келем, бирок суунун мынчалык азайганын эч качан көргөн эмесмин. Бир нече аптага созулган аптаптан кийин өткөн аптада Кытай биринчи жолу өлкө боюнча кургакчылык болору тууралуу эскертүү берди. Кытайдын борбордук жана түштүк батыш бөлүктөрүндөгү айрым бийликтер жасалма жол менен жамгыр жаадырууга аракет кылышууда. Химикаттар салынган ракеталар асманга учурулганы кабарланганы менен булут жетишсиз болгондуктан айрым аймактарда алар аракетин токтотушту. Абал жакшырчууда эмес. Өлкөнүн көпчүлүк бөлүгүндө жогорку деңгээлдеги эскертүү дали кала берүүдө. Кытайдагы кургакчылык тууралуу уктуңуз. Кыргызстанда дагы далай агын суулар кыйлап тартылып кеткенин окумуштуулар дагы, ошол эле жергиликтүүлөр дагы байкап өздөрүнүн ойлору менен бөлүшүп келишет. Адистер мүмкүн болушунча Кыргызстанда эртелеп тамчылатып сугаруу системасына өтө чоң көйгөйдүн алдын алат деп келишет. Эми Украина темасына келсек. Бул аптада Украина эгемендигинин 31 жылдыгын согуш уланып жаткан шартта белгиледи. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин жалпы эле аскерлердин санын миңдеп көбөйтүү тууралуу буйругун чыгарганы белгилүү болду. Согуштун тикелей катышуучусу делген Орусия бул аракеттин баарын согуш эмес, атайын аскердик операция деп келет. 6 айдан бери токтобой келе жаткан согушка ар кандай чакырыктар менен ыктыярчылар дагы тартылган. Москвадагы кабарчыбыз Вил Вернан баяндайт. Кремль орусиялыктарга жоокерлериңер баатыр. Украинада кесипкөй, машыгуудан өткөн аскерлер согушуп жатат дейт. Бирок батыш расмийлери Орусияда аскерлер жетишпей жатканын билдирүүдө.
70 миңден 80 миңге чейин адам көз жумду же жаракат алды. Абалдан чыгуу жолу ыктыярчыларды тартуу болууда. Евгений согушка кеткендердин бири. Апасынын айтымында уулуна курал берип түз эле Украинага жөнөтүшкөн. Бир нече күндөн кийин ал өлтүрүлгөн. А так просто глупеньких как-то цыплят этих отправлять туда. Алар ыктыярчыларды эч кандай даярдыксыз жөнөтүшөт. Жада калса ал мурда колуна курал да алган эмес. Алардын даярдыгы жок. Генералдар ыктыярчылар келди. Эми барып согушкула дешет. А их туда как пушечное мясо отправляют. Службы в именных артиллерийских дивизионах. Бул видеолордо ыктыярчыларга чоң суммадагы акча, жада калса жер участактарын убада кылышууда. Учурда коомдук сайттарда мындай жарнактар көбөйдү. Бирок согушка алуу салттуу жолдор менен да жүргүзүлүп келди. Бул жарыяда ыктыярчылардан турган 2 жаңы бригада түзүлгөн айтылууда. Анда жергиликтүү элди Украинадагы согушка барууга үндөп жатат. Мындай билдирүү өлкө боюнча телеканалдарда, коомдук сайттарда, жарнактарда кайра-кайра айтылууда. Бул орус армиясынын чоң масштабтагы согушка чакыруу өнөктүгү. Да, бомбить этих фашистов, как говорится. Биз аларды бомбалашыбыз керек. Мен да жаш болгондо бармакмын, дейт бул киши. А вы как думаете, если вас отправят? Ал тууралуу айтуу кыйын. Эмне үчүн барышы керек? Болгону алардын сөөгү келет, дейт бул айым. Орусия ыктыярчылардан турган армиясы менен бул согушта жеңишке жете алабы? Ал жоокерлер бул согушта жеңиш алып келет деп ойлобойм. Маселе адамдардын санында эмес, алардын сапаты жана мотивациясында. Аны бат эле өзгөртсө болбойт. Миңдеген адамдарды алып барып, аларды заманбап курал жарак, танкалар жана учактарды кантип башкаруу керектигин үйрөтө албайсыз. Орусия март айынан бери канча жоокери каза болгонун айта элек. Бирок Нина Украинада көптөгөн аскер көз жумуп жатканын билет. В новостях только смотришь. Жаңылыктарды окусаңыз баары өлтүрүлгөн жоокерлер тууралуу. Не знаю, зачем их. Бирок адамдар баары бир кетип жатышат. Эмне үчүн кетип атканын билбейм. Президент Путин өз адамдарын коргоо үчүн армиясын Украинага жөнөтүүгө буйрук бергенин айтат. Бирок Кремль учурда кандуу майданга көбүрөөк орусиялыктарды жөнөтүүдө. Вил Вернандын согушка тартылган ыктыярчылар тууралуу чакан баяндамасын уктуңуздар. Украинадагы согуш демекчи, интернетте Украинадагы согушка Кыргызстандын жарандарындагы тартуу аракети жүрүп жатат. Бул аракет мыйзамга каршы деген талкуулар уланууда. Ал турбай чакан журналисттик иликтөөлөр дагы жүргүзүлдү. Алар башка эле мазмундагы жарнама, иш берүү сунуштарын жарыялап, андан соң согушка барууну сунуш кылат дешет. Бул аракеттин өзү мыйзамга кайсы жагынан каршы келет деген суроо менен BBC генерал, мурдагы акыйкатчы Токон Мамытовго кайрылды. Лондондо маектешкен продюсер Гүлнара Касманбетова. Бул кыргыз мыйзамына дагы, эл аралык мыйзамга дагы, жана бир топ башка мамлекеттердин мыйзамдарына да бул каршы келет. Кыргыз мыйзамын алсак, кылмыш жаза кодексинде 416 статья беренеси бар. Ал жер жалдануучулук деп жоопкерчилик көрсөтүлгөн. Эгерде Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөлүк мамлекетте бийликке каршы же ошол жерде согуш өтүп атса, жанжалдар чыгып атса, мындан тышкары ошол мамлекеттик бийликти кулатууга багытталган согуштук иш аракеттерге аралашса, кыргыз мыйзамына ылайыктуу жооп берет. Жалдануучулар дегенде материалдык же финансылык пайда көрөм деген максат менен аралашканда, жалдануучулук болуп кодекске ылайыктуу жаран жоопкерчиликке сот тарабынан тартылат. Муну эске алыш керек. Айрым учурларда мен жалданбай эле жалдануучу болгон эмесмин, мен акча алган эмесмин, товардык, материалдык пайда көрөйүн деп аралашкан эмесмин, жанжалга байкабастан аралашып калыптырмын, жүрүп калдым, колума курал карматкандан кийин билбей жүрө бердим деген бул дагы жоопкерчиликтен бошотулбайт. Бул жөнүндө да Кыргыз жаза кодексинде толук көрсөтүлгөн. Чет өлкөдө болуп аткан куралдуу жанжалдарга же согуш аракеттерге катышса, ага да жоопкерчилик. Ал жерде сөзсүз эле турда акча үчүн эмес, же материалдык пайда көрөйүн деп эле жөн качышкан учурга дагы тыюу салынган. Эгер сен кандайдыр бир идеяларды
же принциптарды, көз карашты колдоп туруп, саясий көз караштарды колдоп катышсаң, 256 статьяда мындан тышкары террористтик уюмга катышуу, террористтик даярдоону өтүп, террористтик акцияларды уюштурган, ошолорго катышкан деп, ошол статья менен да жоопко тартылат. Дайыр статьяны унутпашыбыз керек. Автомат кармаган жокмун, бирок мен ошол экстремисттик же террористтик уюмундун мүчөсү болуп эле арасында аралашып жүрдүм деген дагы бул экстремисттик уюмдарды түзүп, аларды каржылап мүчө болгон 331 берене боюнча жоопко тартылат. Буга чейин кайсы бир мамлекеттин атынан же өзүнүн атынан башка жерде согушка катышып жүргөн кыргыз жарандары кармалып, аларга карата ошондой жоопкерчилик чарасы көрүлдү беле? Болгон, өзүңөр белгилүү болгондой, ИГИЛ деген Даиш деп коет, ошол уюмдардын мүчөсү болуп туруп, Сирия, Иракка кеткен, андан кийин аяктан жылып келип Афганистанга да айрымдары кирип кетишкен. Кайра келгенден кийин ошолордун бир тобуна кылмыш иштери козголуп, Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан бүгүнкү күнү жалпы алганда 4-5 жылдын ичинде эле 400 кишиге каршы материалдар топтолуп, кылмыш иштери козголгон. Бир топтору жоопко тартылган. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, 800дөй биздин адам ошол Сирия, Иракта болуп, бүгүнкү күнгө чейин бир 100дөн ашык, 200га жакын балдарыбыз ошол жакта, ошондой эле кыз келиндерибиз да ошол жакта болуп атат. Мына Кыргыз өкмөтү бир топ иш-аракеттердин жыйынтыгы боюнча бир группа жаш өспүрүм балдарды Сириядан алып келди. Дагы эле ошол жакта биздин жарандар бар. Бул жерде дагы кыйынчылыктар болуп атат. Жанагы ДНК анализ тапшырсын, идентификациясын, өзүнүн ошол Кыргызстанга тиешеси бар экенин далилдесин дегендерде ушундай оорчулук проблемалар болуп, жана бүгүнкү күнгө чейин ушул маселелерин көпчүлүгү чечилбегени дагы ушуларды да эске алсак. Токон агай, мынакей жогоруда сиз айткан сан чакан Кыргызстан үчүн үрөй учурарлык экен. Мына азыр интернетте да айтып атышат, жогору маяна беребиз, күзөт кызматында эле болосуңар, жарандыкты жеңил алып беребиз деген сыяктуу убадалар менен кишилерди азгырып жатышат. Мындай иш-аракеттерди кантип алдын алууга болот? Эми албетте биз Кыргыз өкмөтү, жергиликтүү бийлик, Тышкы иштер министрлиги, миграция департаменти, ушулардын баары биз ошол биздин мигранттар менен, биздин жарандар менен чет өлкөгө чыгып бараткан ошолор менен ушуларга биз эскертишибиз керек. Билбей калыптырмын, служба безопасностьуна барып эле анан куралга карматып коюп, мен ушинтип аралашып калдым деген, бул дагы жоопкерчиликтен бошотулбайт. Баары бир жооп бересиңер. Ошондуктан жана Сирияда болгон окуяларды эске алып, башка региондордо болгон окуяларды эске алып туруп, ушундайлардан абайлаш керек. Эгер ушундай бир коркунуч болсо, азыр Россияда болобу, Казакстанда болобу, башка региондо, башка мамлекеттерде жүргөн кыргыз диаспоранын лидерлери бар. Түздөн түн ошолорго кайрылыш керек. Түздөн түз посольстволорго кайрылыш керек. Жок дегенде ошол мамлекеттин укук коргоо органдарына эч кимди таппай калып, ушундай бир кандайдыр бир алыс шартта, алыс региондо болуп калсаң, мамлекеттин укук коргоо органдарына кайрылып, жок дегенде ошол жерден катталып коюш керек. Себеби кийин сен баш тартканыңа карабай сени сүйлөп барды дегенге дагы бул жардам берет. Ошон үчүн ушулардын баарын эске алып, биздин жарандар ушундайларга алданбашы керек да. BBC'нин суроолоруна мурдагы акыйкатчы генерал Токон Мамытов жооп берди. BBC дүйнөлүк кызматы менен интернет аркылуу байланышыңыздар. Биздин электрондук дарегибиз www.bbc-kyrgyz.com. Жаңылыктарды BBC'нин интернет баракчасынан окуп, өз оюңузду бизге интернет аркылуу билдириңиз. BBC менен болуңуздар. Чет жерде жүргөн кыргызстандык мигранттарды бул сыяктуу азгырык, күмөндүү иштерден этият болуу чакырыгы байма-бай айтылууда. Өткөн апта соңунда Орусиянын Ульяновск облусундагы автокыркыстан көз жумган кыргызстандыктардын окуясын кыргыз коомчулугу кабыргасы кайышып кабыл алды. Жумушсуздукту жоюу, билимге умтулуу жана миграцияга кеткен күндө дагы мүмкүн болсо адам укугуна урмат менен мамиле кылган. Технологиясы өнүккөн өлкөлөргө баруу азыркы абалды бир аз болсо дагы жумшартып, пайдасы көбүрөөк болот эле дешет адистер.
BBC тышкы миграциянын айыл жерине, айыл чарбасына тийгизип жаткан таасирин изилдеп жаткан окумуштуу Асель Мурзакулова менен кенен маек курду. Абдан зор таасирди тийип жатат. Мисалы цифраларды алсак, биздики тышкы эмгек миграция 2000-жылдардан баштап көбөйүп баратты. Ушул цифраларды карасак, 2010-жылы акчалуу трансферлер мисалы 26%-дын тегерегинде түзгөн да ИДПнын ичиндечи. Азыркы күндө карасак, ушул пайыз 30%-дин тегерегинде болуп атат да. Акчалар ар кандай муктаждыкка барып атат. Мисалы биз айтабыз го, Кыргызстан бул агрардык мамлекет депчи. Бирок бул реалдыкка туш келбейт азыр. Мисалы Кыргызстан 2000-жылдарда айыл чарбанын сектору экономикага 40%-тан өйдө салым кошкон да. Азыркы күндөн карасак 12%-дын тегерегинде да. Ошондуктан биз ооба Кыргызстанда 65 калктын пайызы айыл жергесинде жашап жатат. Бирок алардын экономикалдуу активдүүлүгү уже айыл чарбага туш келбейт да. Алар уже башка экономикалык направленияда иштеп жатат. Мисалы жумуш миграция ушул бир направление. Жана башка ири бизнестер ачылып, ушул жакта экономика абдан өзгөрүлүп баратат да. Ошондуктан уже Кыргызстан агрардуу мамлекет деп биз ушуну башкачараак карашыбыз керек. Айылда жашап атат, айылдын калкы анан агрардык өлкө деп атпайбыз, бирок ошондон кетти, анын чоң бөлүгү миграцияга байланышып калды деп атасыз, Ооба. Бул багытты кандай деп атап атат? Жаңы аталыш кирдиби буга? Бул субсидийный экономика деп коебуз. Мигранттар элеттерди субсидияларды берип атат да. Бирок өнүктүрүүнү көрбөй жатабыз да. Ошол биздин эң көйгөйлүү проблемабыз да. Мисалы Таиландта карасак, Таиландта мигранттар көбүрөөк Израиль тарапка барышат. Ал жакта мындай теплица жана башка технологиялык жактан көп жаны знанияларды алып келишет да кайра Таиландкачы. Жана азыркы Таиландта айыл чарбада мындай цифровой бум деп коюшат да, көп жаны технологияларды колдонуп жатат. Биздин ситуациябыз башкачараак. Биздин мигранттар 99% Россияга барат. Россияда алар в основном сервис сектордо иштейт, жана жаны ыкмаларды, жаны технологияларды алып келбейт да ошол айыл жергесинечи. Бирок азыркы тараптан карасак, вот ушул жылдан баштап мисалы биздин өкмөт жаны направленияларды издеп жатышат. Европа, Корея, Великобританияга көп жөнөтүп башташты. Көп деп айта албайбыз, бирок мындай диверсификациялоо башталды да. Ошол тармак өсүп өнүксө, кайрадан бизде да кандайдыр бир жылыштар пайда болот да. Айылда жумуш жок деп күчкө толуп турган жаштар сыртка миграцияга кетип жатат. Башында сезилген эмес эле, бирок азыр убакыттын өтүшү менен айылдын өзүндө жумушчу күчү жаштар жетишпей жатканы ачык көрүнүп калды да. Ушул сиздердин изилдөөдө каралганбы? Ооба, ошону биз карасак, азыр айылда мисалы жумушка жарандуу табууга абдан муктаж болуп калды. Жана ушул пандемия убагындачы именно Жалал Абад, Баткен мардакерлер келген да, ошол бүт границалар жабылып, ушул жактан да мындай стресс пайда болду да. Айыл чарбага чоң да таасир берип атат да. Мисалы биз айтып коебуз да, көп эмгекти талап кылган иштер уже токтолуп баштады да. Мисалы өсүмдүктөрдү өстүрүү система абдан трансформация болуп атат. Жашылча жемиштерди эмес, тоют жемиштерди уже көбүрөөк эгип башташты да. Мисалы азыр карасак, Нарын, Жалал Абадта жайыттар деградациялоо абдан зор маселе да. Бул түздөн түз миграция жана миграциялык процесстерге байланыштуу да. Анткени мигранттар көбүнчө акчаны салганда ал жергесинде инвестицияны только мал сатып алышат да. Малдын саны өсүп баратат. Биз статистиканы да карасак, малдын саны сонун динамикасы менен өскөн сектор болуп атат да. Ошол сектор биринчиден ошол мигранттардын салымы менен өсүп жатат да. Бирок ошонун да терс жагы бар. Мисалы жайыттарды деградациялоо маселе Кыргызстандан эң стратегиялык маселе болуп атат. Сиздер 7 мамлекетти изилдеп аткан экенсиздер. Ошонун ичинде мигранттар айыл чарбасы менен өтө жакшы, ийгиликтүү иштеп жаткан кайсы өлкөнүн модели бар экен?
кайсы өлкөнүн модели Кыргызстанга туура келчү дейм? Бизге эч кандай модель туура болбойт, анткени биздин экологиялык ситуациябыз башкача. Биз тоолуу мамлекетпиз да. Тоолуу мамлекеттен болгондуктан биз абдан мындай экологический рисктерге уязвимый болуп атабыз. Кыргызстанда сиздердин статистика барбы? Кайсы областта же кайсы райондо эң көп адам сыртка миграцияга кеткен? Ооба, албетте, бул Баткен область биринчи орун ээлейт. Экинчиси бул Жалал Абад жана Ош областы, анан Нарын, Ысык көл жана Талас. Эгерде миграциянын агымы азыркыдай эле сиз айтып жаткандай күчтүү боло берсе, божомолуңуздар барбы? Жакынкы 10 жылда Кыргызстанды эмне күтөт? Миграция ушундай темптер менен өсүп келсе, импортозависимая страна болуп калабыз да. Уже болуп калдык. Мисалы, азыркы 9 азык-түлүктөн жарымысын эле гана өзүбүздүн ресурстар менен камсыздайбыз да. А башкасын бүт баары импорт кылып атабыз да. Ошондуктан биздин экономиканын өсүшүнө терс таасир кылып атат да, мындай долгосрочный перспективатачы. Ошонун да жакшы жактары да бар да. Миграция бул бир гана процесс эмес да. Көп ар түрдүү процесстер болуп атпайбы? Мисалы, биздин экономикабыз көбүрөөк өссө, миграциянын таасири бизге жакшы болмок да. А биздин экономикабыз ушунчалык аз проценттер менен өсүп аткандан кийин айла жок ушул миграция айыл жергесине акча берип турган процесс болуп атпайбы? Ошондуктан миграцияны токтотуш керек, миграцияны жокко чыгарыш керек деген ойлорго мен кошулбайм. Анткени ошол ойлорду мындай контекстте караш керек да. Башка экономикалык нишалар жок болгондуктан кийин миграция азыр эң реалдуу болуп атпайбы? Ошол эле учурда миграция узак мөөнөттүү стратегияда ушул боюнча кетсе жаман болоорун билсеңиз, анда экөөнүн ортосу эмне анда? Биринчиден, биздин мигранттар барган мамлекеттерди диверсификация кылыш керек да. Алар ар кандай жаңы технологияларды алып келиш керек да. Ошондуктан бир гана мамлекетке эмес, ар кандай ар тараптуу мамлекеттерге жибериш керек. Жана алардын укуктарды коргош керекпиз да. Бир гана жумуш укуктары гана эмес, медициналык укуктар да, алардын ден соолугу аякта каралсын деген укуктарды да басымдап карашыбыз керекпиз. BBC-нин суроолоруна изилдөөчү Асель Мурзакулова жооп берди. Эми Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан өкмөттөр аралык кеңештин жыйынына келсек. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ЭЭП алкагындагы товарлардын, жумушчу күчтүн жана капиталдын эркин жүрүүсүндө эрежелер бузулуп жаткандыгын айтып, эрежелерди бузгандар үчүн жоопкерчилик чараларын иштеп чыгуу керектигин билдирди. Кыйналган мигранттардын жумалап жүгүн өткөрө албай жолдо түнөгөн айдоочулардын маселеси эми чечилер бекен деген суроо кабыргасынан турат. Айрымдары бул көйгөйлөр түп тамырынан чечилет деген экономикалык уюмдун мындан аркы келечеги кандай болот деп суроо дагы узатууда. Биз дал ушул суроо менен казакстандык изилдөөчү профессор Кайрат Молдашевке кайрылдык. Ал уюм түзүлгөндөн бери талдап ишмердигин изилдеп келет. 2010-да курулду Казакстан, Беларусь, Ресей. Сол кездин өзүндө бир консенсус ретинде белгиленген бир стратегия болду деп айтуу кыйын. Неге десеңиз, енді дискурсты зерттегенде өз басым мысалы былай зерттеуге осылай жакындаганмын. Әр мемлекетте Евразиялык одакка катысты дискурста не айтылат? Сонда мындай бир нетиже шыкты. Казакстанда көбүнесе Евразиялык одак, интеграция, мынау реэкспорт және де транзиттик потенциалды колдануу дискурсу. Яғни Казакстан нарық ретінде кішкентай, аз ғана адам саны, сол үшін біз одақ құрамыз, шетелдік инвестицияны тартамыз, сосын жаңағы тарифсіз сауданы пайдаланып, тауарларды Ресейге, Беларусь нарықтарына сатамыз деген келешекте сондай ой болды. Және де транзит, Қытай, Европа арасында жолдар, тез жеткізу мәселесін қарастырып, осыдан ақша табамыз деген ойлар. Беларусьта ол тек қана жалпы көбінесе доминантты дискурс мындай болды. Біз кедендік одақ құрсақ, онда конкуренция мәселесі, ал конкуренцияның адал болу үшін ресурсқа деген қолжетімділігіміз, доступ бірдей болу керек. Яғни біз газды, мұнайды Ресейдің немесе Қазақстанның бағасымен ала білу керек деген мәселе.
Лукашенко болсын, жалпы барлығы осы мәселені айтып жүрді. Ресейде экономисттер жалпы экономикалық даму дискурсында Еуразиялық одақ онша болған жоқ. Ол жерде тек қана келешекте потенциалды Ресей тауар шығарып жатса, жаңа high value added дегеніміз, сыртқы нарықтарға шығарылатын тауар шығаратын болсақ, онда сол Қазақстан, Беларусь нарықтары біз үшін бір полигон болады дегендей, ары қарай шығу үшін деген бір нелер болды. Транзитке қатысты бірнеше экономистердің белгілі ойлары болды, бірақ жалпы мемлекет ондай бір стратегиясы болған жоқ. Әр мемлекет өз жоспарлағанда іске асып жатқан жоқ деп жауап беруге болады. BBC-nin суроолоруна казакстандык окумуштуу Кайрат Молдосов жооп берди. Ушул эле суроого орусиялык эксперт, саясаттануу илимдеринин доктору Андрей Казанцев дагы жооп берди. Тут очень сложно сказать. Биримдик гүлдөйбү же тескери кетеби дегенди так айтуу кыйын. Азырынча ал илинип тургандай абалда. Биримдиктин соода боюнча өлкөлөр арасында конкреттүү өтө көп көйгөйү болгонун баарыбыз жакшы билебиз. Ал өлкө бийликтеринин саясий эркине да байланыштуу эле. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда көйгөйлөр болду. Эске салсак, бул президенттердин ортосундагы мамиле олку-солку болгон учур эле. Орусия менен Казакстандын ортосунда деле эки тараптуу соода сатыкта бир топ татаал маселелер болуп келет. Тагыраагы кайсы товарлар сатылат же сатылбайт деген сыяктуу маселелер. Азыркы санкцияларга байланышкан жагдайда албетте бул маселенин баары аябай курчуп кетти. Анткени бул жерде аткезчилик, импорт сыяктуу проблемалар дагы кошулду. Мунун баары оорчулук келтирет. Бирок экинчи жагынан бир дагы өлкө ЕЭПтен баш тартууга даяр эмес. Демек баары геосаясатта эмне болорун күтөт. КМШ аймагында кандай өзгөрүүлөр жүрөт? Ал ЕЭПке пайдасын тийгизеби же жокпу? Бул ЕЭПтен эмес, башка факторлордон көз каранды. Ошондуктан кандай билдирүүлөр болот деп күтүп жатам. Жалпы план кандай болот? Эмнеге аракет кылышат? Өлкөлөр арасындагы соода сатыкта кандай болот деп күтүп турам. ЕЭП такай экономикалык бирикме катары келген. Кезинде муну Казакстан демилгелеген эле. Эми Орусиянын саясаты кандай жүрөт, ошонун таасири болот. BBC-nin суроолоруна Орусиядан саясаттануу илимдеринин доктору Андрей Казанцев жооп берди. Эми берүүбүздү жыйынтап жатып, соңунда технология жаңылыктар баяндаган клик түрмөгүнө кезек берели. Жаңы Зеландия менен АКШнын космостук гигант компаниясы Rocket Lab кайрадан жылдыздарга учууну көздөп, дүйнөдөгү алгачкы жеке миссиясын Венера планетасына жиберерин жарыялады. Ракетаны учуруу күнү келерки жылдын май айына пландаштырылууда. Алар планетанын булуттарындагы жашоонун белгилерин изилдөө үчүн Фотон космос кемесин учурат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Венера планетасы мурда Жерге окшош планета болгон. Бир банка суусундук же бир пакет чипсын алып келгенге колуңуз бошобой жатабы? Анда буга жоопту Google'дан табасыз. Жасалма акылы көздөрү, колдору бар официант робот сиз менен чат аркылуу сүйлөшөт. Техно компаниянын кызматкерлери ушундай механикалык роботторду сыноодон өткөрүп жатышат. Бул роботтор азыркы этапта ондогон жөнөкөй кыймыл аракеттерди аткара алышат. Австралиялык мурдагы паралимпиадачы Джессика Смитке дүйнөнүн каалаган жеринде туруп жаңы кыймылдарды жана жаңсоолорду кошсо боло турган бионикалык кол орнотулду. Британиялык Covi фирмасы атайын Bluetooth функциясын иштеп чыккан. Ал эксперттерге колдун программасын тиркеме аркылуу алыс аралыктан жаңыртканга жардам берет. Компания мындай колдорду чыгарууну айына 100гө жеткирүүнү максат кылууда. Жаңылыктардын соңунда ушул жумада компакт дисктердин пайда болгонуна 40 жыл толот. Стриминг платформаларынын массалык түрдө көбөйгөнүнө карабастан, CD дисктер жок болду деген сөздөр такыр туура эмес. Алынган маалыматтарга ылайык, 2020 жылдан 2021 жылга чейин компакт дисктерди жеткирүү 47%га өскөн. Биз ушуну менен апталык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Бүгүнкү берүүнү мен Абдыбек Казиев даярдап алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.